Салам достор, силер менен Билим Бокс жана бүгүн бизде изде тап колдон рубрикасы. Бул рубрикада бүгүн биз англис тилин үйрөнүүгө арналган кыргыз тилиндеги тиркеме Салам English деген тиркемени силер менен тааныштырып кетмекчибиз. Салам English деп бул тиркемени Play Market'тен жүктөп алсаңар болот. Ал жака салам деп жазсаңыздар, мынакей подсказка чыгат. Салам English деп ошону тандайбыз. Дагы мынакей биринчи тиркеме бул Салам English. Салам английский кыргыз тактап айтканда. Салам English'те установитти басып жүктөп аласыздар. Мынакей бул скриншоттору тиркеменин жана тиркеменин баасы 4.7 бул Play Market абдан жогорку баалардын бири болуп саналат. Мынакей жада калса 1 жылдыз койгон адам да өтө сонун деп жазыптыр өзүнүн ой пикирин. Анда эмесе бул тиркемени жүктөйлү. Тиркеме толугу менен кыргыз тилинде айта кетчү нерсе. Бул тиркеменин ошо шилтеме дагы бар. Видеонун описаниясына кирип, шилтеме аркылуу дагы тиркемени жүктөп алсаңыздар болот. Андыктан эгер тиркеме жаккан болсо, шилтеме менен жүктөп алыңыздар, же болбосо Play Marketке кирип эле салам деп жазсаңыздар, өзүңүздөр көргөндөй биринчилерден болуп чыгат. Анда эмесе тиркемени установка кылалы. Установка болуп жатат телефонго. Азыр ичине кирип, кандай экен, эмне артыкчылыктары бар, бул тиркеме чынында ушундай пайдалуу, карап өзүбүз байкап көрөбүз. Мынакей тиркемени ачтык. Бул жакта 3 бөлүм бар. Тиркемеде негизи үйрөнө турган 3 бөлүм боюнча үйрөнсөңөр болот. Бул биринчи бөлүм англисче окуу бөлүмү, экинчи бул сүйлөшмө, разговорник орусча айтканда. Ал эми үчүнчү бөлүм бул сөздүк. Биринчи бөлүмгө кирип көрсөк, бул жакта бул мынакей англис тилинде окуганга атайын, англисче окуу. Бул жакта караңгыда окуй турган болсоңор, кара кылып алсаңар болот экранды. Кичинекей кыскача темалар жана ошондой эле узун темалар дагы бар. Мынакей бул жактан шрифти чоңойтуп, кичирейтип жана ошондой эле айта кеткендей эле мынакей караңгы кылып алып, дагы ошо көздү караңгыда оорутпаш үчүн караңгы кылып алып дагы ошо экранды окутуп үйрөнсөңүздөр болот. Англис тилинде окусаңар, бул сөз байлыгыңарды албетте байытып жана англисче сүйлөгөнгө жардам бермекчи. Экинчи бөлүк бул разговорник, сүйлөшмө. Бул жакта мынакей темаларды тандасак, бул жакта англис тилине арналган ар кандай темалар бар. Мынакей басып көрсөңөр сүйлөйт. Тандалгандарга кош койсоңор болот, жүрөктү басып. Hello. Мынакей Welcome. ушинтип сүйлөп турат. Чынында өтө көптөгөн темалар бар экен. Мына бул жакта өзүңөр көрүп тургандай. Мунун баары ошо англис тилинде мисалга алсак убакыт. What's the time, please? Мынакей убакытты кантип айтат? It's 5 o'clock. Убакытты угуп көрсөңөр болот. Мынакей сүйлөгөнүн англис тилинде ар кандай темалар достор. Көптөгөн темалар бар экен, кызыктуу. Мынакей. Бул темалардын ичинен каалаган темаларды күндө бир темадан күндө үйрөнүп, кирип, окуп, үйрөнө берсеңиздер болот. Бул жактан темалар менен жөн гана таанышасыз. Керектүү болгон сөздөр кандай болот, сүйлөмдөр ошолор кирип көрсөңөр болот, угуп көрсөңөр болот. Жана ошондой эле ошо тандалгандарга кошуп алсаңыздар болот. Мынакей айта кеткендей эле ошо көптөгөн темалар бар экен. Бул жактан күндө бирден кирип темаларды окуп, угуп көрүп, айтылышын үйрөнсөңүздөр болот. Жана ошо темаларды, сүйлөмдөрдү жаттоого арналган бул жакта 3 оюн бар. 3 оюнду тең азыр карап өтөлү. Бул биринчи оюн. Биринчи оюнда мынакей 5x3 деп аталат. Бул жакта биринчи сүйлөмдөр чыгат которулушу менен. Бул сүйлөмдөрдү жаттап калышыңар керек. Андан кийин минтип угуп көрүп, анан туура которулушун тандашыңар керек. What is the weather forecast for tomorrow? Сүйлөмдүн баарын ар бирөөсүн угуп көрсөңүздөр болот. Where can I have a snack here? Мынакей бул жактан ар бирин бирден угуп көрсөңүздөр болот. Дагы туура жообун тандашыңар керек. Could you recommend a good restaurant? Мынакей достор, ушинтип сүйлөмдөрдү
тандап туура жоопторун 3 варианттын бирөөнү тандашыңар керек. Үчөөнүн бирөө туура жооп. Мынакей аягында минтип мына туура жооптор чыгат. Жана ошо арткы экранды өзгөртсөңүздөр болот фонду. Бул жактан автоматтык түрдө арткы экран алмашып турат, же болбосо алмашпагандай кылып бир градиентти артын теманы тандап алсаңыздар болот. Ал эми экинчи оюн бул 5x2 деп аталат. Бул кичине жеңилирээк. Себеп дегенде бул жакта жанагыдай эле темалар берилет. Мына өзүңөр көрүп тургандай сүйлөмдөр которулушу менен. I'm sorry to see you go. Бул жактан дагы мына минтип басып угуп көрсөңүздөр болот. Дагы туура жоопту тандайсыз. You're not in a hurry, are you? Мынакей бул жактан туура жоопту тандайсыз. Эки эле вариант бар. Өтө оңой. I've enjoyed seeing you. Мынакей туура жоопту тандап Come back soon. ошентип басып көрүп, угуп көрүп жаттасаңар болот. Remember me to your wife. Мынакей достор, бул болсо статистика. Кайсы суроолорго туура жооп бердик, галочка коюлуп турган болсо, биз туура жооп бердик. Ал эми галочка крестик турган болсо, анда туура эмес жооп бердик. Ал эми үчүнчү оюн. Мына бул жакта дагы арткы фонду өзгөртсөңөр болот, экранды. Экранды өзүңөрдүн каалооңорго жараша өзгөртүп аласыңар. Сүйлөмдөрдү жаттап каласыңар бул жактагы. Которулушу менен англис тилиндеги сүйлөмдү кыргызча которулушу менен жаттап калып, эсиңерге тутуп каласыңар дагы, анан ойноп баягы үйрөнүп баштайсыңар. Бул чынында өтө ыңгайлуу. Мынакей сүйлөм жаттап калгандан кийин Speak slower, please. сары баскычты басып, ушинтип мынакей угуп көрсөңөр болот бияктан дагы. Write it down, please. Бул жактан сүйлөм туура которулганбы же туура эмес которулганбы тандашыбыз керек. Translate it. Мынакей бул жакта сүйлөм туура эмес которулган. Андыктан туура эмес деген баскычты басабыз. How can that be translated? Сураныч жазып бериңиз. Бул туура эмес которулган сүйлөм. Please say it again. Кайталап коюңузчу. Туура которулган сүйлөм. Анда эмесе туура деген жашыл баскычты басабыз. Мынакей достор, биз суроолордун баардыгына туура жооп бердик. Андыктан мына бул болсо сүйлөшмө бөлүмү болду. Разговорник. Сүйлөшмө бөлүмүндө мынакей ушундай 3 оюн жана көптөгөн темалар бар экен достор. Бул англис тилин үйрөнгөнгө албетте ыңгайлуу. Ал эми кийинки бөлүм болсо бул сөздүктөр. Бул бөлүмдө өзүңөр көрүп тургандай мынакей ар кандай темаларга бөлүнгөн экен сөздөр дагы. Анда эмесе сынаточторго кирип көрөлү. Acid. Басып угуп көрсөңөр болот. Сүйлөмдү тандалгандарга кошсоңор болот. Angry. Сүйлөм сөздү бассаңар, бул сөз ушинтип Broken. айтылышын сүйлөп берет. Clean. Мынакей Complex. Cruel. Cut. Dark. Dead. Dear. мына ушинтип басып көрүп, угуп көрүп, сүйлөмдөрдү жаттап таанышсаңар болот. Бул жакта мынакей ар кандай темалар бар экен. Бирин, экинин кирип көрөлү. Бул тандалгандар бул жакта болот сөздөр. Мынакей дагы бир темага кирип көрөлү. Gold. Glass. Grass. Сөздү бассак ушинтип англисче сүйлөп берет. Heat. Hate. 80. 11. Billion. 8. Жана ошондой эле жылдызды бассаңар, сөз тандалгандарга кошулуп калат дагы. Издеп кыйналбай ошо тандалгандардан барып дагы да болсо угуп көрүп таанышсаңар болот. Бул жакта оюнда 3 эме бар экен. 4 оюн бар. Алардын биринчиси энигма. Бул жактан үстүндө сөз чыгат. Ал сөздүн ылдый жакта 12 сөз бар. Ошол 12 сөздүн арасынан табышыбыз керек которулушун. Биз которулушун туура тапкан сайын өйдө жакта сөз алмашып турат. Мынакей өзүңөр көрүп тургандай. Мынакей сөз чыкканда анын которулушун ылдый жактан табышыбыз керек. Сөздөрдүн арасынан мынакей тапкан сайын варианттар, туура тапкан сайын варианттар азая берет албетте. Мынакей April чын Куран. Атым көз мынакей биз 85% туура жооп бериптирбиз, 2 ката кетириптирбиз. Андан кийинки оюн болсо бул үйрөткүч тренажер таймер деп аталат. Бул жакта 1 мүнөт убакыт берилет. Ошол 1 мүнөттүн убакыт
тилдин ичинде колдон келишинче көп сөздүн которулушун туура таап калышыңар керек да. Мынакей өйдө жакта сөз чыгат, анын туура которулушун ылдый жактан тандап туура көрсөтүшүңөр керек. Мынакей Mixed. угуп көрсөңүздөр да болот. Сөздү базып өйдө жактагы англис тилинде Low. мынакей туура которулушун тандап 1 мүнөттө Loose. жетишип калыш керек достор. Мынакей ушинтип Opposite. которулушун угуп көрүп, Mixed. сөздүн которулушун угуп көрүп, 1 мүнөттө колдон келишинче ката кетирбей, туура которулушун таап сөздөрдү албетте жаттаган оңой жана кызыктуу. Ошондуктан мынакей 1 мүнөттүн ичинде көп лимон топтоп жана ката кетирбей сөз жаттаганга аракет кылыш керек. Мен ката кетирип алдым, албетте азыр көрөбүз кандай болот. Мынакей оюн бүткөндө аягында тренажердун мынакей 95% туура жооп берип беребиз. 41 лимон топтодук, 1 ката кетирдик достор. Андан кийинки болсо бул тренажер, бул репитер. Бул жакта болсо 10 сөз берилет. 10 сөздү ошо биз которулушун 3 жолу туура тапкан сайын сөздөр четинен азайып кете берет да. Ошондуктан бул жактан дагы ошо сөздү өйдө жакта сөздү басып угуп көрсөңөр болот. Жана ошо сөздүн мынакей жаттаганга оңой да. Бир сөздү, англисче сөздү 3 жолу кыргыз тилинде которулушун табыш керек. Мынакей wait, күтүү. Мына ушинтип эле кыргыз тилинде которулушун табып, туура таап, ошо 10 сөз бүтмөйүнчө мынакей өйдө жакта 8 сөз калды дейт. 2 сөздү 3 жолу кайталадык биз. Андан кийин мына минтип четинен сөздөрдү азайып кете берет. Качан ошо сөздөр бүткөн соң бардыгы, анан гана оюн аягына жетмекчи. Анда эмесе мынакей 97% суроого туура жооп бердик. Бир эле ката кетирип беребиз. Кийинки бөлүм болсо бул тиркеменин ичинде сөздүк бөлүмүн толугу менен бүттүк окшойт, баарын көрүп. Кийинки бөлүм бул жетишкендиктер деп аталат. Бул жакта ошо оюндардан, тренажерлордон оюндарды ойногон соң ал жактан лимон берет силерге. Ошол лимондор топтолгон үчүн мындай жетишкендиктер болот. Канча көп лимон топтошоңор, ошончо көп жетишкендик. Жана ошондой эле тиркемени колдоо көрсөтсөңөр болот. Бул жактан албетте тиркеменин разработчиктеринин Instagram баракчасына катталсаңар болот. Жана ошондой эле тиркеме менен бөлүшсөңөр болот досторуңар менен. Анда көргөзө кетейин. Мына бул жактан өйдөнгү баскычты басып, мынакей бул жакта досторго отправить басасыңар да, мынакей минтип салам English деп шилтеме кетмекчи досуңарга. Андыктан бөлүшөбүз. Ал эми тиркеменин отзывдарды карап көрсөк, бул жакта мынакей өзүңөр көрүп тургандай бардыгы тең жогорку баа коюшкан бул тиркемеге. Баары тең кыргыздар, кыргыз тилинде. Ошо мындай тиркеме чынында жок Play Marketте. Ушундай кооз, кызыктуу, өзүндө көп информация алып жүргөн тиркемелер өтө аз да, жокко тете. Андыктан бул жалгыз тиркеме, кыргыз тилиндеги жалгыз тиркеме десем жаңылышпайм. Андыктан мындай баары тең ошо жогорку баа коюшкан. Мынакей отзывдарды өзүңөр көрүп атасыңар. Play Marketке кирип дагы отзывдарды карап көрсөңөр болот. Мынакей 1 жылдыз коюптур дагы жакшы деп жазып кетиптир. Андыктан өзүңөр көрүп тургандай 4/7 деген баа бул Play Marketте өтө жогорку баа болуп эсептелинет. Андыктан бул кыргыздар чыгарган тиркеме, колдоо көрсөткүлө. Бул видео жаккан болсо мага да колдоо көрсөтүп, каналга жазылып, бул видеого лайк басып, өз ой пикириңерди видеонун астына калтырганды унутпагыла. Силер менен Билим Бокс болду. Бул болсо изде, тап, колдон рубрикасы. Көрүшкөнчө достор.